Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala çeksin maqtalar. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salamlar, jana salatlar olsun. Urmatu mekendeşlerim, urmatu musulman bir tuğanlarım. Barınızlardan bugünkü ıyık Cuma günümüzdür. Mübarek olsun. Jaratan Allah'ım oşul kündögü kılgan ibadatlarınızdardı, duanızdardı, tileğinizlerdi Allah'ım kabul kılmasın. Bu Cuma günü şunda gün Seyyidül Eyyam günlerinin en ulusu болады. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisini düşündürmesinde uşul günde bir vakit var. Al uçurga kim tuş kel dua kılgan bolsanın бар duası kabul болады. Demek bu günü köpünçө biz emne kılышыбыз керек, dua kılышыбыз керек eкен. Жана сүйүктүү Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem salamдарды, салаваттарды көп айтышыбыз керек. Hacjül Mesakin, kembalların acı bolgon. Urmat bir tuğanım, uşunda bir ıyık gündü, kaysılı adam deydi. Uşu үйдөн çıkkanda жақшы gusул alıp, дене мүчөсүн жақшылап, жууп, андан кийин bir жумага баратанда bir жақшы атайын кийимини кийип, жыттуу ушундай атырлардан себинип, ушу мечитке барып, ошол буйруган жерге, бош орундукка отуруп, эч бир адамга зыян келтирбей, ошол имам эмнени хутба кылса, ошону угуп, эч бир мындай алаксыбай олтуруп, жана намаз бүткөндө үйүнө кайтса, анын ошол жумадагы кылган күнөөсүн Алла Таала кечирет дейт. Ошондуктан Алланын кечирими, ырайымы ар бириңиздерге болсун. Албетте, урматтуу мекендешим, урматтуу бир туугандарым, бүгүнкү биздин айтылуучу темабыз ушул адамдар ортосундагы ынтымак, биримдик, бир туугандыкты сезе билүү туурасында болмокчу. Allah subhanahu wa ta'ala özünün Hucurat suresinin 10. ayetinde aytat. Estaizu billah. İnnemel mu'minuna ihvatun fe aslihu beyne ahvaykum vettakullaha leallekum turhamun. Allah Teala aytat. Çındığında imandılar bir tuğan. Oşondan biri-biriңердин ортоңорду өзара мамилеңерди түздөгүлө. Урматтуу мекендешим. Баратып бир чочун адамга кезигип, siz менин бир тууганымсыз десеңиз, кээ бир адам чочуп кетиши мүмкүн. Бирок эгерде ушул аятты түшүнгөн же болбосо иман келтирген адам болсо, ал эмне дейт, бир тууган деп кучагын жаат. Ошондой эле урматтуу бир тууганым, биз дагы имандуулар бир тууган. Кандай биз бир тууганбыз? Бизди жараткан Аллах, Алла Таала жаратуучубуз бир. Биздин пайгамбарыбыз бир, биздин китебибиз бир, биздин кыблабыз бир. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, биз дин бир тууганыбыз. Ошондуктан караңыз, өзүңүздүн бир туугандарыңызга кандай мамиле жасайсыз? Дайыма жакшылык ошо бир тууганга болсун деп тилейсиз. Бир тууганыңыз кайгырса кошо кайгырасыз. Бир тууганыңыз кубанса кошо кубанасыз. Анын ийгилиги сизге ушундай кубаныч алып келет. Анын кайгысы сизге жашооңузга ушундай бир капачылык, кайгы алып келет. Ошондой эле сезим жана келме айтып, Аллага иман келтирип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга иман келтирген бүтүн бир туугандарга да ошондой мамиле жасоону адат кылалы, урматтуу туугандарым. Эгерде ушул аятты бүтүн адам жүрөгүнө сактап, жана ушул көчөдө бараткан иман келтирген бүтүн мусулмандар менин бир тууганым деп сезсе, бүтүн жамандыктан эшиги жабылып калмак. Эмнеге дегенде мен жана жогоруда айтып кеттим. Эч бир адам өзүнүн бир тууганына жамандык каалабайт. Ошондой эле, урматтуу бир тууганым, ушул аятты түшүнгөн адамдар жана мусулмандар бир тууган экенин билген адамдар дагы өзүнүн бир тууганына эмне зыян келтирбейт. Бүгүн байкап көрүңүз, Кыргызстаныбыз ушундай дин эркиндиги берилген мамлекетпиз. Элхамдулилlah, бизде мечиттерибизде жума намаз окулат, мечиттерибизде азан чыгарылып, мечиттерибизде жума баяндары болуп, канчалаган адамдар эркин дин тутууга укук берилген. Эми урматтуу бир тууганым, ошол эле учурда карасаңыз, бүгүн зыянга учураган адамдан сурап келсең, анын мусулман бир тууганын жасап койгон, алдап койгон, анын акчасын уурдап кеткен, ага зыян жеткизген. Кордук көргөн үй бүлөгө барсаң дагы ошол мусулман күйөөсү зыян берген. Ыйлаган атаны барып да карасаң, ошол мусулман баласы. Урматтуу тууганым, андай кылбайлы. Ошондуктан биз Алладан корколу. Ушул аяттын улансын дейт: "Ваттагуллаха лааллакум турхамун".
Allah'ın ырайымына ие болуу үчүн андан корккула, такыба болгула. Такыба деген нерсе урматтуу туган Алладан коркуу. Ошондуктан иншалла биз баарыбызды бир тууган экенибизди иншалла билип жүргөнүбүз бул дүйнө жана ахиретибизге жана коомчулукка өтө бир чоң пайдасын берет, урматтуу мекендешим. Аллах субхана тааля ушул эле аятта Estaizu billah. Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekeri ve untha ve cealnakum şu'uben ve kabaile lita'arafu. Ey adamlar, ey insanlar dep Allah subhanahu taala kayırılıp atat. Biz sizlerdi Adam aleyhisselam jana Hava eneden bir ata bir eneden ana ne kıldık jarattık dedi. Bizdin bir tuğanımızga dağın bir dalil, bir özü bütün yer planetasında жашаган адам заты. Ага мурунку ушул аламдан өтүп кеткен адамдар дагы, жана келечектеги келе турган адамдар дагы bir ата, bir эне. Адам алейхиссалам жана Хава энебиздин эмнелеринен болот? Урпактарынан болот. Ошондой эле бири-бириңерди таанып билишиңер үчүн урууларга жана элдерге бөлүп койдук. Ушул жерге биз өтө көңүл бөлөлү, урматтуу. Allah subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de özü düşündürüp aytıp atat. Ne dedi? Biz selerdi biri-biringерди tanıp bilişiңер üçün gana uşunda uruu kıldık. Uruu bolup kalış hurmatı tuğanım. Allah subhanahu taala adam balası jarıtına kelген kelerde ar bir kelgen adamga hukuk berбейт. Al ata tanday alбайт, al ene tanday alбайт, al ulut tanday alбайт, al uruu tanday alбайт. Allah subhanahu taala özü kalagандай kılıp duruşlu alama jaratат, урматтуу мекендешим. Ошондуктан siz бүгүн кайсыл улуттан жаралышыңыз бул Аллахтын тагдыры. Allah bizди ошондой каалады, ошондой жаратты. Ошондуктан биз бири-бирибизди билиш үчүн гана кыргыз, өзбек, тажик башка бир улуттан болуп жаралышыбыз мүмкүн, бирок ал сыймыктануу эмес. Аны менен сыймыктануу, ана урууга бөлүнүү. Бул дагы ошондой бир ажырымга алып келет. Кээ бир урууларды кемсинтүү бул бир жаман ачуулукка алып келет. Ошондуктан урматтуу тууганым, биз өзүбүздүн тегибизди билели, билгенибиз бул жакшы нерсе. Билдикпи, машалла. Бирок аны менен сыймыктанып, төш кагып, башка урууларды, башка улуттарды кемсинтүү бул өтө бир терс көрүнүш, жаман нерсе. Ошондуктан Allah subhanahu taala караңыздар, ошо биз силерди бири-бириңерди билиш үчүн, бири-бириңе тааныш үчүн гана не кылдым дейт? Бир ата, бир энеден жаратып, уруу кылып бөлүп койдум. Анын негизги максаты, урматтуу мекендешим, ушул эле нерсе экен. Инна акрамакум индаллахи аткакум, инналлаху алимун хабир дейт. Аллахтын алдында силердин эң сыйлууңар, Аллахтын сыйына татыганыңар такыбаңар дейт. Allah subhanahu taala ушул жерде караңыз, дагы бар көп аяттарда Алла таала такыбалык. Такыбалык деген Алладан коркуу, күнөөдөн сактануу, бүтүн денеге такыбалык алып келүүдү эмне десе, көзүбүз менен жамандык көрбөйлү, тилибиз менен гыйбат кылбайлы, колубуз менен бирөөгө зыян жеткизбейли. Инналлаху алимун хабир, чындыгында Аллах баарын билүүчү, баарынан кабардар. Алла субхана тааля, урматтуу мекендешим, сиз эмне жумуш кылып атасыз, эмне жеп атасыз, эмне кылып атасыз, баарыны Алла субхана тааля көрүп жана билип турат, урматтуу мекендешим. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, бул дүйнөгө бир адам баласы бир жаралат, бир жашоого келет. Ошондуктан биз дайыма Алла тааланы эстөөдө, Алла тааланы зикир кылууда, Allah subhanahu teala özün Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu la tulhikum amvalukum ve la evladukum an zikrillah. Ey imandular, ey iman keltirgenler. Sizlerdi deyt, malыңар, bizde bir bolor bolbos Allah taala bergen dünyabız var. Sodabız var, дүкөнүбүз бар, дыйканчылыгыбыз бар, чарбабыз бар. Айтор кайсы кесиптин ээбиси болбоңуз. Ошол нерсе бизди ибадаттан тосуп калышы мүмкүн. Экинчи нерсе, эмнесе авладукум дейт, бала чакаңар. Бүгүн айтат, ошо бала деп жашайбыз. Жакшы, машалла биз. Бирок ошо балага дагы биздин ибадатыбызга тоскоол болуп калбаш керек. Алла таала айтып атат: "Ва ман яфал залика фа улайка хумул хасирун." Эгерде кайсыл адам ушундай кылып ибадаттан калса, алар бир зыянга учурайт. Урматтуу мекендешим. Biz ziyanга учурашыбыз Кудай сактасын.
Ошондуктан биз мына бир аз дүнүйөбүз деп азан айтылдыбы, демек ошол учурда ибадатка шашалы. Жума күнүгө азан айтылдыбы, дүкөнүңүздү бир азга эмне кылыңыз, бекитип туруңуз, келип ибадат кылыңыз. Ошондо алымдарыбыз айтат, кайсыл Аллахтын өкүмүнү бузуп тапкан дүнүйөңүз, ал сиздин бактысыздыгыңыз гана иштейт экен. Ал кайсыл учур десе, качан хайя алес сола, намазга келгиле, хайя алел фалах, кутулууга келгиле деп чакырган учурда, сиз ошол дүнүйө менен алек болуп турган учуруңуз. Ошондуктан урматтуу мекендешим, урматтуу бир туугандарым, келиңиздер, бардыгыбызды Аллах субхана тағала жаратууну бир жаратты. Алла Таала адам баласыны ашрафул махлукат, эң шарафаттуу кылып, анан Аллах субхана тағала Кур'ан Каримде дагы айтат: "Астагфиру биллах, ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Биз жин менен инсандарды өзүбүзгө гана ибадат кылдыр үчүн жараттым. Аллах субхана тағала адам баласын жаратып, анын максатын айтып койгон. Максаты эмне десе, Аллага ибадат кылуу, Алла Тааланы зикир кылуу, Алланын өкүмүн сактоо. Бул дүйнө, урматтуу тууганым, ушунчалык бир кыска дүйнө. Бул дүйнө ушунчалык бир убакыт тез өтөт. Биз жашап жаткан жерде нечен деген акылмандар, эмне деген аалымдар, пайгамбарлар жашап өткөн. Биз дагы тагдыр экен бүгүн ушул жашоодо жашап атабыз. Ошондо Аллах субхана тағала вал аср деген, аср деген сүрө, ошону кылым, заман деп, убакыт деген бир маани түшүндүрөт. Иннал инсан лафи хуср. Бүтүн адам заты не зыянда дейт. Иллаллазина аману, иман келтиргендер. Ва амил солихат, караңыздар. Иман келтирип, экинчи жакшы амалга шашалы. Ва тавассау бил хак, сүйлөсө хакты, хакка жана чакыралы. Туура жолго караңыз. Адам баласы, эч бир адам баласы бир жалгыз күнөө кылбайт. Ал сөзсүз жанына бир шерик ала жүрөт. Ошондой учурда биздин жоролорубуз болсун, жолдошторубуз болсун, уул кыздарыбыз болсун, кошуналарыбыз болсун, аларды бир жакшылыкка үндөп жүрөлү. Келиңиз бир тууганым. Бул дүйнөгө биз кыска келдик. Алла Таала ушу заманга, кылымга касам дегени, алымдарыбыз ушундай түшүндүрөт. Адам баласыга берилген өмүр бир кылымдын ичинде түгөйт экен. Ошо сизге бир кылым деген берилсе, ошонун ичинен 20-сында 30, 50, 60, 100, 40, ошол Аллах берген өмүрдү гана жашайсыз, андан ашча жашай албайсыз. Ошол жашоодо гана биз өтөт экенбиз. Ошондуктан урматтуу тууганым, жакшылык кылып, адамдарды жакшылыкка чакырып, жакшылыкка үндөп, адамдардын иманга, ибадатка келишине себепчи бололу. Ана ватавассау бис собр дейт. Ошондо сабыр кылуучулар дагы ушул бактылуу адамдар. Эми караңыз, бул жерде 4 нерсе айтылып кетти. Иллаллазина аману, иман келтиргендер, жакшы амал кылгандар, акыйкатка чакыргандар жана сабыр кылгандар. Ошондуктан урматтуу тууганым, келиңиздер, биз дагы ушул жалган жашоодо татыктуу өмүр сүрөлү. Жана албетте ошол учурда биздин көп жоопкерчилигибиз бар. Алган өмүрлүк жарларыбыз, жубайларыбызга дагы Аллахтын шариятын, динин үйрөтүп, аларда ибадатка келүүсүнө шарт түзүп берели. Андан кийин, урматтуу тууганым, бул аламдан өткөндөн кийин ар биздин артыбызда урпак калат, уул кыздарыбыз калат. Аларга пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде келет го. Атанын балага калган жакшы мурасы эмне деп? Жакшы тарбия деп ахлак үйрөткөнү, талим тарбиясы. Ошондуктан, урматтуу тууганым, биздин артыбыздан бир дуа кылуучу перзент калсын. Ушул жакшы амал кылуучу перзент калсын. Артыбыздан дуа кыла турган, Кудайды тааный турган, жана коомго дагы бир пайдасы тие турган бир перзенттердин калышына биз эмне кылалы? Урматтуу тууган, аракет кылалы. Бүгүнкү күндө ошондой балдарга тарбия берүүдө жана алардын билим алуусуна Кыргызстаныбызда толук шарт жана мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө көп, урматтуу мекендешим. Биз эгерде өзүбүздүн балдарыбызга кош көңүл боло турган болсок, бүгүн караңыздар, ушунчалык балдардын тарбиясы, канчалаган карлар үйүнө ата энелердин ташталышы, бардыгы эмнеден десе, имандын алсыздыгынан. Бүгүн үй бүлөнүн ажырашышы, балдардын жетим калышы, айтор бүтүн кыйынчылык эмнеден келет десе, урматтуу мекендешим, ошо биздин такыбачылыгыбыздын жоктугунан келет. Динде толук болбогондугубуздан, дин толук түшүнбөгөндүгүбүздөн болот. Ошондуктан, урматтуу туугандарым, дайыма биз бош убактыбызды ушул
мешіттерге келип намаздарды окуп ошол жердеги устаздардан сабак алып жана бүгүн урматтуу bir туугандарым машалла биздин ар бир мечитте имамдарыбыз жеткиликтүү баяндарды айтып берет. Биздин ар бир медреселерде агайларыбыз бар. Ар бир мечитте болобу же мындай курстарды ачканбыз. Ошондуктан иншалла ушундай кылып туруп өзүңүз дагы билим алып, жана балаңызга дагы бир билим үйрөтүүнү, иншалла үйрөнүүнү Аллахтан сурап кетебиз. Ошондой эле урматтуу bir тууганым, Аллах субхана таала Хуҗра сүрөсүндө адамдардын ортосунда дагы бири-бирине болгон мамиленин 9 эрежесин айтат. Ошого да бир аз токтолуп кетели. Фаслиху, бири-бириздин ортобуздагы мамилени түзөйлү, жана бири-бирибизге урматсыз, жакшы мамилени кылалы. Акситу, адилеттүү болуңуз. Үй бүлөдө дагы, жумушубузда дагы, соодада дагы. Бүгүн бардыгы соодагербиз. Ошо соодада дагы урматтуу bir тууган алдабайлы, жана бирөөнүн акына кирбейли, жана не кылалы? Адилеттүүлүктү иншалла өзүбүзгө адат кылалы. Фатабайяну деди. Сизге калган ар бир маалыматты тактаңыз деди. Бүгүн караңыз, тиги айтты, бул айтты деп канчалаган bir туугандарыбыз бири-бирине таарынып, бирине капаланып, бири-бирине ушундай бир урматсыз, өзүнү бир мындай душман тутуп урушуп келгендер бар. Ошол келген нерсени дагы тактабай туруп, бир адамга капаланбаңыз. Ла танабазу дет. Жаман ыклап менен чакырбаңыз. Бизде ушундай бир адаттар бар, досторубузга же алсыз адамдарга бир ушундай жагымсыз ат койгонбуз. Анын кулагына азан чакырылып, атасы атап койгон ат бар. Ошол атты атоо дагы атабай биз бир лакап деп коебуз, ушундай бир аттар менен чакыруу бул дагы жакшы нерсе эмес. Ла талмизу дет. Бири-бириңерди жемелебегиле. Бири-бирибизди келекелеп, шылдыңдап, жемелеп, кемсинтпейли урматтуу. Башка бирөөнү шылдыңдабаңыз. Эч бир адам сизден кем эмес. Бүтүн адам баласы жаралымдуу. Аны жаратууда бир гана Аллахка гана маалым. Биз ал адамдын кемчилигин айтпайлы. Бир адамдын артынан бир шылдың кылбайлы, аны кемсинтпейли. Себеби аны жараткан, жаратуучу бир гана Аллах субхана таала. Ла ягтаб. Гыйбат кылбайлы. Башка бирөөдө урматтуу тууганым. Ал-гыйбат ашадду мин аз-зина. Гыйбат кылуу зынадан да анын күнөөсү артыгыраак дейт. Ошондуктан биз bir туугандарыбыз эмес, бүтүн адам затына, билбей туруп артына гыйбат кылбайлы, анын артынан жаман сөз айтпайлы. Ал арам болгон, жана зынадан. Эмнеге десе, зына бул арам, тыюу салынган иш. Бирок эмнеге гыйбаттын күнөөсү андан артык десе, гыйбат кылган адам ал кайыпты дагы гыйбат кыла алат экен. Жок адамды дагы, бул дүйнөнүн аркы бурчундагы адамды дагы гыйбат кылып жамандай алат. Ошондой ол биз чоң бир күнөөгө душар болуп калбас үчүн не кылалы? Гыйбат дагы кылбайлы. Андан кийин адамдардын айыбын аңдабаңыз. Ла тажассас. Адамдардын айыбын аңдабаңыз. Биз адамдардан бүгүн жакшылыгын көрбөй жамандыгын көрөбүз. Ийгилигин көрбөй кемчилигин көрөбүз. Ал адамдын жакшы сапатын эмес, жаман адатын көрөбүз. Жаманды жашыралы. Жакшы амалдар болсо не кылалы? Аны карап, ал адамдан дайыма жакшы шек күмөндөн сактаныңыз. Бүгүн биз ушундай шектенүү менен жашайбыз. Тиги мындай кылып койду, тиги үйүмө тупурак себип кетти, бул мага кара дуба окутту, бул мени ушундай кылды. Айтор бүтүндө ушундай бир нерседе мени убарачылык. Бүгүн карасаңыз мени бир окутуп койду, иши жүрүшпөсө да окутуп койду, кыйынчылык келип калса окутуп койду, кыска калса да окутуп койду. Айтор ушундай бир жаман нерседен арылганыбыз, урматтуу мекендешим, бул жакшы нерсе. Ошондуктан караңыз, Аллах субхана таала адам баласына мамиле кылууну дагы сиз менен бизге Кур'анда үйрөтүп койгон. Ошондуктан урматтуу мекендешим, дайыма Кыргызстанда жашаган мусулман bir туугандарыбыз ынтымакта, биримдикте жашашты Аллах насип кылсын. Бүгүнкү жума күнүңүздө берекелүү болсун. Аллах субхана таала ушул күндө кылган дуаңыздарды, окуган намаз, кылган ибадат, жакшы тилектердин баарын кабыл кылган болсун. Дайыма үйүңүздөр Алланын рахматы, берекети, жакшылыгы болуп, ошондой эле биздин ушу берекелүү Кыргызстаныбызда дайыма тынчтык болсун, береке, жакшылык болсун. Жана ушу Кыргызстаныбызда асмандан, жерден келүүчү балелерин Аллахым өзү сактап, желегибиз ынтымактын, ыймандын, биримдиктин астында желбиреп турушта Аллахым насип кылган болсун. Дагы бир жолу Алла таала жумаңызды мубарак кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.